Республикалык бюджеттин эсебинен 35 миллион сомго табигый жана техногендик кырсыктардын кесепеттерин жоюуда колдонулуучу акыркы үлгүдөгү куткаруу шаймандар алынды. Мындан сырткары жүк көтөрүмдүүлүгү 30 тонналык татаал шарттарда иштөөгө ылайыкталган БелАЗ үлгүсүндөгү 10 карьердик жүк ташуучу унаа, Кореяда өндүрүлгөн Hyundai Starex үлгүсүндөгү 10 тез жардам унаасы, өзгөчө кырдаал жана кырсык болгон аймакта авариялык куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди аткарууга ылайыкталган Toyota Hilux үлгүсүндөгү 4 пикап авариялык куткаруу унаасы, 5 тонна суу жана 500 литр көбүк бата турчу Isuzu 4 өрт өчүрүүчү унаасы. Ошондой эле өлкөгө алгачкы ирет Түркия мамлекетинен суучулдардын тереңдикте коопсуз иштөөсүнө шарт түзүп берген 1 комплект баруу камера алынды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине техниканы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташеев тапшырды. Мындан ондогон жылдар мурун өзүм да өзгөчө кырдаалдар министрлигинде иштедим эле. Мен министрликтин ошол кездеги ал акыбалын жакындан билген көргөн адам катары айтсам, анда бүгүнкүдөй күчтүү заманбап техникалардын бири дагы жок болчу. Президентибиз Садыр Кожоев жана министрлер кабинети өлкө коопсуздугун камсыздоо максатында куралдуу күч түзүмдөрүнө улай куткаруучуларды да тиешелүү техникалар менен камсыздап жатат. Анткени коопсуздук маселеси комплекстүү камсыздоону талап кылат. Табигый жана техногендик кырсыктардын алдын алууда, кесепеттерин жоюуда, куткаруучуларда жетиштүү күч каражаттардын болуусун таамай түшүнүп, МЧСтин потенциалын биринчилерден болуп 100% жаңылоону колго